Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бүгүн расмий чыгарылды. Жаңы эл өкүлдөрүнө депутаттык көйлүк төш белги кийинки аптада берилери кабарланды. Ал арада уюштуруучу топ келечектеги парламентарийлерди кабыл алууга даярдана баштады. Адам өлтүрүү, куралдуу кол салуу, уурулук, каракчылык. Башкы прокуратура өлкөдө оор жана өзгөчө оор кылмыштардын саны өсүп жатканын билдирди. Кылмыштардын бетин ачуу болсо төмөндөдө. Мамлекеттик деңгээлдеги иш-чарада берилген бети катага толгон алкыш баракчалары. Маданият министрлиги кызматтык иликтөө баштап, жооптуу адамдарга чара көргөнү жатат. Учурда иш-чараны кайсы сабатсыз аткаминер уюштурган деген суроо турууда. Жаңы жылга балатыны кыйып келип кооздобой, тескерисинче анын көчөтүнө отургуз. Бишкек шаарында майрамга карата түркүн төс берип, кооздугу менен өзгөчөлөнгөн ийне жалбырактуу дарактар сатыла баштады. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк мен Алтынбек Бедилов тааныштырам. Котман кечиңиздер менен. БШК бүгүн парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Анда Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 6 партия жеңишке жетти деп таанылды. Ага ылайык Ата журт Кыргызстан 15 мандат, Ишеним 12 мандат, Ынтымак 9 мандат, Альянс 7 мандат, Бүтүн Кыргызстан 6 мандат ал эми Ыйман Нуру 5 мандатка ээ болот. Аталган саясий бирикмелер тиешелүү шайлоо босогосун өткөндүктөн аларга акчалай күрөөсү кайтарылып берилет. Ал эми 34 1 мандаттуу округ боюнча жыйынтыктар кечээ чыгарылган. Баарына каршы добуш бергендер көп болгон 1-май жана Свердлов округдары боюнча шайлоо өткөн жок деп табылган. Бул тилкелерде 3 ай аралыгында кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Сунушталган токтом долбооруна добуш берсеңиздер ким макул? Бир добуштан кабыл алынды, 10 макул. Урматтуу коллегалар, анда ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө протокол номер 2-ге кол коюу жүргүзүлөт. Кол койсоңуздар. Урматтуу коллегалар, учурдан пайдаланып биздин участкалык жана округдук шайлоо комиссиялардагы коллегаларыбызга борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн жана өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдире элем. Бул шайлоо процесс жаңы эрежелер менен өткөрүлдү. Жаңы эрежелер бир нече жаңы кардиналдуу жаңы эрежелер болду. Айрым процедуралар оорураак болду. Жалпысынан шайлоо мыйзамдуу өттү деп эсептесек болот. Ал эми кийинки бейшемби күнү Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарына мандат тапшырылып, ант берүү аземи өткөрүлүшү күтүлүп жатыптыр. Шаршемби күнү болсо учурдагы эл өкүлдөрү акыркы отурумун өткөрүп, бир катар маселелерди карайт экен. Ал арада Жогорку Кеңеште уюштуруучу топ түзүлүп, ага кирген азыркы жана болочоктогу эл өкүлдөрү бүгүн жыйын өткөрүштү. Анда жаңы келе турган мыйзам чыгаруучулар кайсы кабинеттерде отурары жана жыйындар залына кандай жайгаштырыла турганы талкууланды. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо жаңы депутаттардын төш белгиси менен күбөлүгү даяр экенин билдирди. Парламентте жаңы курамды тосуп алуу үчүн көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу Нурзада Сыдыкбекованын репортажы. Адатта ар шаршемби жана бейшемби күндөрү Жогорку Кеңештин жалпы жыйыны өткөрүлүшү керек эле. Бирок бүгүн белгисиз себептерден улам депутаттар чогулушкан жок. Отурум 22 декабрга жылдырылып, ал күнү 2022 жылдын республикалык бюджети сыяктуу бир катар маанилүү маселелер карала турганы айтылууда. Жыйынды парламенттик шайлоого байланыштуу убактылуу кызматын тапшырып, кайра кызматына келген Талант Мамытов алып бара турганы белгилүү болду. Учурда парламенттин кийинки чакырылышын тосуп алууга кызуу даярдыктар көрүлүп жатыптыр. Бул үчүн шайлоодо жеңип чыккан 6 партиянын 2ден мүчөсү жана 1 мандаттуу округтан 20дай адам кирген уюштуруучу топ түзүлгөн. Жетекчиси Бакыт Төрөбаев болгондуктан азыркы жана болочоктогу депутаттар бүгүн анын иш бөлмөсүнө чогулушуп, кандай тартипте иштей тургандарын талкуулашып, ал бир нече саатка созулду. Ал жакта отургандарга ортодо оромо сымал тамактар жана чай киргизилип жатты. Чогулгандар алгач 7-чакырылыштын 1-чи жыйынын ким ача турганын чечип алышты. Жаңы сессияны баштоо шабагасы депутаттардын эң улуусу 66 жаштагы Шарапаткан Мажитовага тийген. Өздүк булактар берген маалыматка таянсак, отурумду аял эмес эркек киши ачышы керек деп Шарапаткан Мажитова аткара турган вазипаны талашкан мырзалар дагы чыккан.
Ана жанагы ошо неме отурумду сессияны сиз ача турган болдуңузбу? Мен эч нерседен кабарым жок азыр. Мага бүгүн айтышты. Эмеден чечтик деп. Сиз да ачып деп, же ачпай турган болдуңузбу? Жок, азыр ошону сүйлөшүп атат. Мен азыр кичине ырынып атат. Ачат дегенде маалыматтар болду. Эми билбейм, берди. Эч нерсени айта албайм мен. Сунуштар эчтеке түшкөн жокпу сизге? Сунуштар түшө элек. Ач бересиз деген сунуш түшкөн жокпу ошондо? Эми айтышпай да эми белгисиз да. Анан анык болгондо айтайын. Уюштуруучу топтун чечими менен жогорку кеңештин 7-кабатында мурдагыдай эле 6 фракциянын лидерлери, төрага жана анын орун басарлары отурат. Ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округунан жеңип чыккан 3 адамда ушул жактагы кабинеттерди ээлейт экен. Алар кандай жол менен тандалып алынарын өзүн өзү көрсөткөн депутаттар өз ара чечишип алышмай болду. Мындан тышкары жалпы жыйын өткөрүлүүчү залда парламентарийлер кандай жайгаштырыла турганы белгилүү болду. Алсак бир мандаттуу шайлоо округунан келген 36 эл өкүлү залдын так ортосуна отурат. Эң көп мандатка ээ болгон Ата журт Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү алдыңкы катарда ээлейт. Залдын оң жагына ишеним, сол жагына ынтымак жайгашат. Ал эми калгандары Альянс Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиясынан барган депутаттардын креслосу залдын чекесинде болот. Жогорку кеңештин аппарат кызматкерлери үчүн дагы кошумча орундар берилүүдө. Алар үчүн азыр социал-демократтар отурган биринчи катар толугу менен бошотулмай болду. Тийиштүү аппараттар кайсы бөлүмдөн суроолору, мисалы фискалдык экономикалык комитеттин жыйыны каралып атса маселеси, алар толугу менен отдел отурат. Ушул сыяктуу жана башка бир катар суроолор каралат. Ошол учурда ошол аппарат кызматкерлери аябай мындай жыш болуп отуруп калган учурлар болот да. Ошондуктан мен ойлоп атам, 90 депутатка дагы орун жетиштүү. Андан тышкары ошол аппараттын кызматкерлери да жыйынга катышууга бир мындай ылайыктуу мүмкүнчүлүктүү шарттар түзүлөт го деп. Эми ал азыр рассадка боюнча комиссия иштеп атат. Балким ошол жана өздөрү отурган жерди бир аз кеңейтип береби. Азыр бул боюнча биздин управ делами жогорку кеңеш иштеп атат. Бишкектин Ленин шайлоо округу боюнча утуп чыккан депутаттыкка талапкер Жаныбек Абировду жогорку кеңешти кыдырып жүргөн жеринен кездештирдик. Өзүн өзү көрсөткөндөрдүн чакан жыйынына катышып, болочок эл өкүлдөрү бир катар маселелер боюнча пикир алмашышкан. Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңеште иштеп жүргөндө деле кабинети болбогонун, кесиптештери сыяктуу иш бөлмө талашпай турганын, кандай тийсе ошого ыраазы болорун айтууда. Мен өзүм жеке бүт кабинеттерди карап, этаждарды карап, ошо 6-7 этажды аралап жүрөм өзүм. Мындай өзүңүзгө ылайыктап койдуңузбу? Жок, мага айырмасы жок. Себеби бул жака мен кабинет үчүн келген жокмун. Кабинеттер ошого чейин 6-чакырылышта 120 депутат бул жакта ыйык жерде батып жүрдү. Анын азыр талашканы менин оюмча туура эмес. Бирок мен барга кесиптештериңиз иштеп жүргөн барбы? Менин оюмча коомчулукта анан соц тармакта ошол боюнча маселе көтөрүлгөндөн кийин балким кызыгуу болгон. Себеби меники дагы анан бирөө дагы тааныштар сурап калат, кайсы кабинетти тандадың. Но бирок жеке мен эмнени көрдүм, азыркы учурда прям бирөө талашты деп мен айта албайм. Жаңы шайланган депутаттар тагына турган төш белгиде даяр. Анын негизги бөлүгү күмүштөн жасалып, Кыргызстандын желегинин элесинде кызыл түстө болот. Жогорку кеңеш алтын менен жазылган. Чекеси дагы алтын сымал жаркырап турат. Депутаттык төш белгинин ар бири 1360 сомго бааланган. Ошондо 130 атайын белги даярдоо үчүн 176.800 сом кеткен. Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалымат боюнча, төш белги жасоо үчүн өткөн жылы сентябрь айында тендер жарыяланып, аны жеке ишкер Евгений Подстречный утуп алган. Депутаттардын төш белгиси былтыр сентябрь айында жарыяланган конкурстун негизинде сатылып алынган. Ал убакта өзүңөр билгендей 120 депутат болчу. Ошол убакта баягы 130 штук тендер жарыяланган. Бул 130 даярдалганы былтыркы жогорку кеңештин санына жараша даярдалган. Азыркы жогорку кеңештин саны 90го болгонуна байланыштуу калганы бизде туруп турат. Эгер жоголуп калса, кайра ордуна бергени. Парламенттин бир канча жолку депутаты, азыркы эл өкүлү Улукбек Ормонов ишеним партиясы менен жогорку кеңештин жаңы курамына өткөн. Бир катар эл өкүлдөрү сыяктуу эле ал дагы 6-чакырылыштын акыркы күндөрүндө төш белги тагынбай калган. Муну азыркы курамдын иштөө мөөнөтүнүн бүтүп бара жатканы менен түшүндүрдү. Ошентсе да Улукбек Ормонов атайын белгини сактап койгон. Жакында жаңы төш белги алам деп күтүп жаткан чагы. Эми бул сессия бул чакырылыш жумушун аяктады. Ошондуктан эми аны тагынып алып мындай жыйындарга катышканга кичине өөнү учурабасын деп ушундай алып койдук.
башка эмес жок. Анан демек жаңы берилгенде силер Жаңы берилет. мурдагыларын тапшырасыңарбы? Жок, мурдагы төш белги бул номери менен ал ошол мурунку чакырылыштын депутаттан берилген төш белги ал ошонун өзүндө калат. Ошол силерде кала берет. Аны тапшырбайсыңар. Жок. Жаңысын деле бирок аласыңар. Жаңысын алабыз сөзсүз. Ал эми депутаттардын күбөлүгү китепче түрүндө сырты кайыш менен капталган кошкул кызыл түстө болоору айтылууда. Ар бири 250 сомдон айланат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттарынын алгачкы сессиясы 23 декабрда болушу мүмкүн. Бул күнү мандатка ээ болгон жаңы эл өкүлдөрүнүн ант берүү аземи өткөрүлүп, депутаттык төш белги жана күбөлүктөр тапшырылат деп күтүлүүдө. Ал арада Боршайком парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлердин арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жообун өзгөрттү. Жаңы тартипке ылайык 3 мандат алган саясий уюмдан бирөө, 7 мандатка жеткен партиядан 3-өө аял депутат болушу керек. Бул өзгөртүү Альянс партиясы боюнча утуп чыккандардын тизмесин олуттуу алмаштырууда. Буга чейин жеңип чыкты делген Жанар Акаев парламентке келе албай турган болууда. Анын ордуна аял талапкер Токтобөбү Оргалча депутаттык креслону ээлеши мүмкүн. Нурзада Сыдыкбекова, Азат Чулеев, НТС. Адам өлтүрүү, куралдуу кол салуу, уурулук, каракчылык. Башкы прокуратура өлкөдө оор жана өзгөчө оор кылмыштардын саны өсүп жатканын маалымдады. Эң көп Бишкек шаар менен Чүй областында катталып жатыптыр. Ошол эле учурда кылмыштардын бетин ачуу көрсөткүчү да төмөндөп кеткени белгиленди. Быйыл оор кылмыштардын 48%-ынын гана бет ачылган. Ал арада акыркы 2-3 күн аралыгында Ош менен Ысык көлдө куралданган кишилер кол салып, биринде $114,000 уурдалса, биринде май куючу жайдын кассасын какшытып кетишкен. Өлкөдө ар кандай кылмыштардын өсүп жатышына эмне себеп болууда? Рахат Жанбекова сураштырып келди. Кечээ таңга жуук 4 чамасында кылмышкерлер май коючу жайды карактап кетишти. Окуя Ысык көл областынын Жетөгүз районунун Саруу айылында болгон. Талаптоого келгендер видео көзөмөл камерасына түшүп калган. 3 баланын бири колундагы куралы менен терезени сындырып, ичиндегилерди коркутуп жатканын көрүүгө болот. Маалыматтар боюнча каракчылар май коючу жайдын операторунан акча талап кылышкан. Кассадагы болгон 1000 сомду алышып, белгисиз тарапка качып кетишкен. Жерине чакырылган милиция кызматкерлери шектүүлөрдүн экөөсүн колго түшүргөн, үчүнчүсү качып кетүүгө үлгүргөн. Арасында 16 жаштагы бала да болгон. Эки ошол шектүү адамдар кармалган. Алар деген ошол Жетөгүз районунун Дархан айылынын 28 жана 16 жаштагы тургундары болуп чыкты. Ал эми үчүнчү ошол каракчылыкка катышкан жарандын да өздүгү аныкталган. Ал дагы ошол эле айылдын 26 жаштагы тургуну болуп чыкты. Азыркы учурда ал шектүү адамды кармоо боюнча издөө иштери жүрүп жатат. Дагы ал деген издөөгө салынган. Куралдуу каракчылык 2 күн мурда Чакалайдын чак түшүндө Ош областынын Кара Суу шаарында дагы болду. Анда 3 кылмышкер акча алмаштырган киши бараткан унааны сүзүп токтотуп, ичиндеги кишини бутка атып, $114,000 акчасын карактап кетишкен. Кылмышкерлер изин жашыруу үчүн унааны өрттөп качууга аракет кылышканда колго түшүрүлгөн. Кармоо учурунда эки тараптан тең ок атылып, бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Маалыматтарга караганда кармалгандардын бири Россиянын жараны. Экөө мурда соттолгон. Шектүүлөрдүн жанынан курал жарактардын түрлөрү алынган. Ал эми алар алып кетти делген $114,000 дайыны белгисиз болууда. Алгач алынган акча өрттөлгөн автоунаада болушу мүмкүн деп деген божомол менен эксперттер текшерген учурда күйгөн автоунаадан ошо күйүлгөн буюмдардын арасынан акчанын күйгөн белгилери табылган эмес. Ошондуктан каракталган акча каражатын табуу үчүн учурда Кара Суу райондук иштер бөлүмүнүн Ош облустук иштер башкармалыгынын тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган атайын ыкчам тергөө тобу түзүлүп, акчаны табып ээсине кайтарып берүү боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатат. Өлкөдө кылмыштуулук өскөнү байкалууда. Айрыкча оор жана өзгөчө оор кылмыштар көбөйгөнүн башкы прокуратурадан маалымдашты. Эң көп Бишкек шаарында жана Чүй областында катталат. Талаптонуу фактыларынын айрымдарында милиция кызматкерлери өздөрү кылмышка аралашкан учурлар болууда. УКМК таркаткан маалыматка таянсак, 1 декабрь күнү Кыргызстанга учуп келген 4 кишкерин Манас аэропортунан документтерин текшеребиз деген шылтоо менен кармап, ошол жердеги милиция бөлүмүнө алып келишкен. Аны тапанча менен коркутуп, баалуу буюмдарын, акчасын, телефонун, ноутбугун, саатын алып коюшкан. Башына баштык кийгизип, шаардагы үйлөрдүн биринде 5 күн кармашкан. Алар ишкерди уурдоо менен $3 миллион талап кылышканы айтылат. Бул ишке шектелип 4 адам
адам кармалса, анын бири милиция кызматкери экен. Ал ишке күнөөлүү милиция кызматкерлери адамдар азыр күндө полностью өздөрүнө ошо тиешеси бар деген адамдардын бардыгына служебный расследование жүрүп, Манас аэропортунун замначальниги азыркы күндө тергөө камагында. Бирөө үчөөсү ошол жыйынтыктын негизинде наказание алып, азыркы күндө иш УКМКда тергелип атат. Ал эми Токмок шаарында бирөөнүн үйүнө ууру кирип тамак ашын көтөрүп кеткен. Кылмышка шектелип 37 жаштагы киши кармалган. Ага уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын мурдагы башчысы Рафик Мамбеталиев өз тажрыйбасына таянып, кылмыштар жаңы жылдык майрамдарга карата дагы көбөйүшү мүмкүн деп божомолдоодо. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда абал өтө эле оор, экономикалык кризис болуп атат. Ар бир жараныбызда жумуш жок, акча жок. Эртең жаңы жыл келатат. Эми ар бир адам, мен ойлойм, өзүнүн үй бүлөсүнө барып, жакшынакай жаңы жылды тостуруп, белекчилик алайын дейт, бирок акча жок, жумуш жок. Анан ал адам каяка барат? Ал кылмышка барат. Бирөөнү тонойт, бирөөнү жулат, бирөөнү өлтүрөт. Ошонун анан негизинде ушундай оор кылмыштар пайда болот. Для этого надо создать специальные планы, специальные профилактические мероприятия, довести до людей, что законы ужесточились, законы работают. Рафик Мамбеталиевдин айтымында кылмышты көбүн эсе мурда соттолгон адамдар жасашат. Жакында эле жүздөгөн киши абактан мунапыс менен бошотулду. Алардын айрымдары кайра кылмыштуу жолго барып жаткан учурлар көп. Мындан улам мунапыс менен чыккан соттолуучуларды көзөмөлгө алуу керек дейт ал. Ошондой эле ИИМдин алдындагы мурдагы кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыктарын кайра түптөө керектигин айтат. Ошол криминал менен күрөшө турган кызматтар керек. Управление уголовного розыска, управление борьбы с организованной преступностью. Эң керектүү службаларды кайра алып келип туруп, кылмыштуулук менен аябсыз күрөшүш керек. Азыр мына өзүңөр байкап атасыңар, уюшкан кылмыштуулук күчөп атат. Түрмөлөрдөн кылмышкерлердин баары амнистия деп, тияк бияк деп чыгып атат. Экономика ылдый түшүп атат. Алар түрмөдөн чыккандан кийин жумуш жок, эчтеке жок, бара турган жери жок. Кайра эле оокат кылыш керек, кайра жашаш керек, кийиниш керек. Ошон үчүн талаптануучулуктар азыр жаңы жылдын астында огош бетер көбөйөт. Кылмыштуулук мындан да көп болот. Ошонун баарын учетко алып, анализдеп, анан ошого жараша иш кылыш керек. Мурдагы тартип сакчы буга чейин иштеген кодекстерди дагы кылмыштуулуктун көбөйгөнүнүн бирден бир себеби катары белгилөөдө. Анткени анда мыйзамсыз аракеттерге баргандарга жазалар бир топ жумшартылган. Эми 1 декабрдан баштап ишке кирген жаңы кодекстерде жаза чаралары күчөтүлгөн. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматына таянсак, өткөн жылдын 10 айында 900гө жакын оор жана өзгөчө оор кылмыштар катталып, анын 55%нын бети ачылган. Быйыл кылмыштардын саны 1,5 эсе көбөйгөн. Бардыгы болуп 2,5 миң катталган. Бети ачылган иштер 48% гана түзөт. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС. Башкы прокуратуранын кызматкери коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу күч түзүмдөрүндөгү өздүк булактар билдиришти. Ага ылайык шектүү кече УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Алдын ала маалыматка караганда, атайын кызмат менен башкы көзөмөл органы биргеликте коррупциялык схеманы аныкташкан. Тергөөнүн жүрүшүндө ага башкы прокуратуранын мамлекеттик каттоо кызматынын жана Бишкек унаа куруу заводу ачык акционердик коомунун өкүлдөрү аралашканы белгилүү болгон. Мыйзамсыз ишке баргандар заводко тиешелүү болгон сокулуктагы жер тилкелерин жеңишинен сатып жиберишкен. Алар $600 миң акчага сатылганы белгиленүүдө. Чүй жогорку чыңалуудагы электр тармактары ишканасынын кызматкерлери тарабынан ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу аркылуу түндүк көмөк чордонуна жабдууларды жасалма сатып алуу жана орнотуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ага ылайык аталган подстанцияны модернизациялоодо шектүүлөр кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, тендердик шарттарга жана ишкананын бюджетине дал келбеген жабдууларды жасалма түрдө сатып алып, 2,5 миллион сомдук зыян келтирилген. Алар техникалык жактан туура келбегендиктен жабдуунун тез бузулушун, ошондой эле бардык подстанциялардын иштен чыгышына алып келиши мүмкүн. Кылмыш ишинин алкагында кабыл алуу комиссиясынын төрагасы менен жоопкерчилиги чектелген коомдун аткаруучу директору УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Мамлекеттик деңгээлдеги иш-чарада толгон токой грамматикалык ката менен жазылган алкыш баракчалары боюнча Маданият министрлиги кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Бул тууралуу мекеме жетекчиси Азамат Жамангулов билдирди. Айтымында териштирүүнүн жыйынтыгы менен жооптуу кызматкерлерге чара көрүлөт.
Эске салсак, 3 күн мурда обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата улуттук филармонияда иш-чара өткөрүлгөн. Анда буга чейин уюштурулган кароо сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө министрдин колу коюлган грамоталары тапшырылган. Бирок алкыш баракчалары сыйлык ээлерин кубантпай эле нааразычылыктарын жаратты. Алар кечене сабатсыз адамдар уюштурган деп билдиришүүдө. Темага кененирээк Дүйшөн Шаршенбеков токтолот. 12 декабрь күнү обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата улуттук филармонияда республикалык деңгээлде иш-чара өтүп, ага өлкөнүн булуң бурчунан маданият өкүлдөрү келишкен. Ага чейин өткөрүлгөн кароо сынактын жыйынтыгы менен 5 номинация боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, ал эми алдыңкы 3 орунду алгандар 1-2, 3 даражадагы дипломдор менен сыйланышкан. Бирок алкыш баракчаларын алгандардын бир тобу сүйүнгөндүн ордуна нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Себеби алар министрдин колу коюлуп, тапшырылган дипломдор толгон токой грамматикалык каталар менен жазылган. Текстеги айрым сөздөргө ашыкча тамгалар кошулса, кээ бирлерине болсо тескерисинче жетпей калган. Ошол эле учурда бир эле сөздө 2 ката кеткен учурлар дагы бар. Мындайга нааразы болгон сыйлык ээлери сот үстүйүндөрдөгү баракчаларына билдирүү жазып чыгышты. Текстинде катасы көп дипломго ээ болгондордун бири Эркин Амангелдиев. Олочоктогу ырчы обону Рыспай Абдыкадыровго таандык болгон Кайыкта деген ырды аткарып, Рыспай Абдыкадыровдун сейрек ырдалган ырларын жогорку деңгээлде аткаруу номинациясы боюнча баш байгени жеңип алган. 1 даражадагы дипломго ээ болгонуна сүйүнүп, башта текстине анча маани деле бербегенин айтат. Грамматикалык ката бар экенин бүгүн гана билип отурат. Башкалардыкына чыгып аттыр. Ал жөнүндө эми айта албайм, мен өзүм байкаган эмесмин, баарыныкын окуган жокмун, өзүмдүкүн окугам, башкалардыкын билген жокмун. Анан мен болсо ошол жактан сейрек ырдалган ырлар номинация боюнча 1 орун алдым. Ал жерге мен буга чейин ырдалбаган, Рыспай Абдыкадыров убагында өзү да ырдабаган ырды атайын даярдап, аткарып ошол ыр менен орун алдым. Дипломдо кетирилген каталар боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов түшүндүрмө берди. Сыйлоо баракчалары даярдалып жаткан маалда министр Кыргызстанда болбогондугун айтат. Ал Бириккен Араб Эмираттарында иш сапарында жүргөндүктөн дипломго өзүнүн макулдугу менен кол тамгасы бастырылган атайын мөөр же башкача айтканда факсимиле аркылуу басылган дейт министр. Негизи мындай каталар кетпеш керек болчу. Мен Дубайда элем, экспого даярданып азыр мына эртең менен келдик, жаңы келдик да. Анан балдар менден уруксат сураган деле, факсимилени басып коелук депчи. Анан ошол шашкандыктан карабай басып салышкан экен. Ошон үчүн ал жерде каталар кеткен экен. Бул эми чындыгында бардыгыбыздын күнөөбүз. Ал жерден эми ошол ким грамоталарды даярдаса, ким ошол кагаздарды даярдаса, ошону териштирелик. Чара колдонуш керекпиз, анткени баягы мындай каталар кетирбеш үчүн да. Текстеги каталар бир эле сыйлык катары берилип жаткан дипломдор эле эмес, окуу куралдарынан да чыгууда. Бул жолу интернетте башталгыч класстардын китебинде тамгалары жок басылган сүрөт жарыяланган. Билим берүү министрлиги сүрөт эски экенин, учурда ал окуу куралы мектептерде окулбастыгын билдирди. Канча сөз болсо, ошончо сөз менен которгусу келишет да, андай эмес да. Мен айтып атып, ким тешилип атат. Бул кызыл ала болуп оңдолгон текст болсо министрликтердин бирине таандык. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Сыртпай Мусаев мамлекеттик органдарда жана жогорку окуу жайларында иш кагаздардын кыргыз тилинде даярдалышын текшерип чыккандан кийин ушундай каталарды таап чыккан. Бул ошол кол коюп аткан киши жооп бериш керек. Баягында спикерибиз мен мага шашуучу кол алып келе калгандан кол кое койдум эле деп актанбады беле, андай болбош керек. Кол коюп атабы? Ал караш керек. Анын сабаттуулугу жетеби жетпейби ал бөлөк маселе, бирок караш керек. Мына жанагы ошол сайткан министрликтеги 2 ката бул өзү такыр уят. Бул ошо ката кетирген министр кетиш керек иштен. Сабатсыз бул биздин интеллигенция, өзгөчө мамлекеттик кызматтагы интеллигенция, галстукту муына байлангандар сабатсыз экенин мен өз көзүм менен көрүп атам. Мен муну өздөрүнө да айттым ушундай экенсиңер деп. Сыртпай Мусаев мындан кийин сабатсыз жазган жетекчилерге жана кызматкерлерге алгач эскертүү берилерин билдирди. Андан кийин да атка минерлер мамлекеттик документтерди жөндөп кыргыз тилинде жаза албаса, анда аларды иштен кетирүү боюнча талап коюларын да кошумчалады. Дүйшөн Шаршенбеков, Ерлан Кемелбеков, НТС.
Эми таксисттер да милдеттүү түрдө лицензия ала башташат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалынын башчысынын орун басары Иманалы Саркулов билдирди. Эске салса, кече жакында эле ички иштер министрлигине жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн лицензия берүү функциялары өткөрүлгөн. Таксисттер буга чейин ыктыярдуу патенттин негизинде иштеп келишкен. Салык кызматы патент бергенде жүк ташуучулар эч кандай милдеттенме албайт. Ал эми лицензияга өтүүдө ташуучулардын жоопкерчилиги каралып, мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Ушул тапта лицензиялык эрежелер иштелип чыгып жатыптыр. Ал министрлер кабинетинин чечими менен бекитилет. Жаңы жылга балатыны кыйып келип кооздобой, тескерисинче анын көчөтүнө отургуз. Бишкек шаарында майрамга карата түркүн түс берип, кооздугу менен өзгөчөлөнгөн ийне жалбырактуу дарактар сатыла баштады. Жыл сайын кыш айларында ишке кирүүчү базарда учурда балатылардын 6 түрү коюлган. Ошондой эле каалоочулар үчүн арча, туянын да түрлөрү бар. Сатуучулардын айтымында кышы жайдыбай жапжашыл болгон дарактын бул түрлөрүн суук түшкөндө сатып алып отургузуу керек. Балаты базарындагы маанайды Дастан Жолдошов байкап келди. Азим Капаров жыл сайын декабрь айы келгенде балаты сатуу үчүн бул базарга чыгат. Айтымында арча карагай соодасы менен алектенгенде 15 жыл болуп калды. Учурда анда балатынын 5-6 түрү. Арча, туя болуп жалпысынан 300гө жакын көчөт бар экен. Майрамга отурлай көбүнесе балаты сатылып жатыптыр. Муну эми көбүнчө баягы элдер кээ бирөө кооздук үчүн алып келет. Кооздук үчүн баягы үйдөн кичине жыт чыгып турсун. Дагы жакшы ойлор менен алып кетишет чыгса. Мындан Галбай эл, Тяншанский мына болот, Тяншанский. Кээ бирөө деген жайда жазга мал тигишет экен, ал деген болбойт. Ошол малда жазга мал булар уже сок жүрүп баштайт да уже. Азыр булар деген уктап атат. Уктап атканда баягы жерде касып туруп отуруп турасыз. Бүт нормально трамбовать этип, баягы воздух кирбегенде отуруп болсо болду. Ал эми Медетбек Мурасатов болсо бул жайга балаты сатып алуу үчүн келиптир. Бүгүн ал ийне жалбырактуу бул дарактын өзүнө жаккан 2 түрүн тандап алды. Жалпысынан 1,5 метрлик балатыдан 8ди сатып алган ал көчөттөрүн короосуна отургузуу арын айтат. Бирин болсо балдар үчүн жаңы жылдык белек катары алган. Жаңы жылга жакын мен мындай айтканда туугандарым келет. Ошол себептен биз мындай чоң бир үй бүлө болуп калабыз да, мындай айтканда жылына чогулуп. Анан ошол жакшы маанай болуш үчүн балатыны жакшылап кооздоп, жаңы жылды акырын ушинтип тоскону аракет кылабыз. Тоого чыгып, башка жерден барып, арчаны кесип, кыйып алып келип туруп, анан кийин аны бир күн эле, бир түнгө эле мындай айтканда бир жакшы маанай кылып туруп, анан кийинки уже эртеси күнгө аны отун катары же мындай эле мусор катары ырытканы андайды элдерге алдын ала андай кылып эле койгула деп айтат элем. Суу куюп күнүгө карап туруш керек да. Анан өзү өсүп чыгат да, кичине тамыр байлайт бул жерден. Ошондо топуракка отургузуп койсун. Базардагы балатылар Ысык Көл областындагы көчөт өстүрүүчү жайлардан алып келинет. Ал жактан ийне жалбырактуу ар бир дарактын түрү бөлмө гүлдөрүндө камкордукта өстүрүлүп 50 сантиметрден ашканда гана сатыкка коюла баштайт. Бирок аны сатып алып жаткандар дагы кыштын сууга чыга электе отургузуп бапестеп карашы керек. Себеби балатылар назик келгендиктен жакшы кам көрүлбөй калса соолуп куурап калышы мүмкүн. Комун чоңураак кылып казып аласыңар. Могу топурагы баткандай кылыпчы. Астына балчушка жасайсыңар обязательно. Балчушка менен жасасаңар мындай түбү влажный болуп мындай тамыры жакшы кетет да. Анан кальнивин деген бир препарат бар. Ошол препаратты сууга аралаштырып алып, ошо отургузуп бүткөндөн кийин үстүнө куюп койсоңор, бул тамырына жардам берет аябай. Андан кийин жылына бир жолу жана өзүнчө дарылар бар да. Ушу дарылардан бир жолу чачып койсоңуз аябай жакшы өсөт. Ал еще жерге да байланыштуу. Мисалы үчүн жер аябай таштак болсо анын өсүшү уже кыйынчыраак болуп калат. Ошон үчүн жерди биринчи даярдаш керек. Учурда балаты базарында ийне жалбырактуу көчөттөрдүн бир нече түрлөрү бар. Алардын уруктары болсо көбүнчө чет өлкөдөн алынып келет экен. Балардагы ар түрдүүчө, мисалы, жапыс балатылардын баасы 1000 сомдон башталып 1000 долларга чейин жетет. Мисалы, 1,5 метр турган бул балаттын баасы 4500 сом экен. Да, есть вот такие елочные игрушки, это задекорированные шарики и сделаны как в качестве символа следующего года. Это год тигра у нас будет. Ал эми бул жайда балатыны кооздоо үчүн ар кандай оюнчуктар сатылууда. Алар Борбор калаадагы уюштурулган жарманкелердин бирине коюлган. Анда кийизден жасалган жумшак оюнчуктар балаты кооздоо үчүн сатылса, таш же металлдан жасалган буюмдарды сувенир катары белекке берсе болот. У меня есть мастерская, я работаю. Мен 10 жылдан ашуун балатылардын оюнчуктарын жана жаңы жылдык ар кандай сувенирлерди сатып келем. Ал үчүн баардык материалдар бар. Үйүмдүн бир бөлмөсүндө жасайм. Оюнчуктар ар түрдүү түскө боелгон кийизден жасалат. Андан соң аларды жалтырактар менен кооздоп чыгам. Өзгөчөлүгү эч кимди туурабайм. Мындай буюмдар менде гана бар.
Жарманкеде сатылып жаткан бул оюнчук сувенирлердин баасы дагы өтө кымбат эмес. Эң арзаны 200 сомдон башталып, баалуу таштардан жасалган сувенирдин баасы 2,5 миң сом турат. Дастан Жолдошев, Денислам Бейшенбаев, НТС. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.